Саламатсыздарбы? Назар ТВнин көрүүчүлөрү. Кезектеги суроолорго жооп бере баштасам, үйдө отуруп, үй бүлөдөгү негатив сөздөрдөн чарчагандар көп экен. Бул абалдан чыгуунун жолун айтып берсеңиз деген экен. Негизи эле үй бүлөдөгү атмосфера өзгөчө ушул күндөрү. Үй бүлөдөгү аба ырайы ар бирибиздин көз каранды экенин эске алсак, ошол эле үйдүн апасы, ошол эле атасы жана чоңоюп калган балдар ушул үйдө маанайга мен кандай таасир этип атам деген суроону берип, анан ансыз дагы пандемия учурунда негатив көп болуп атканда жок дегенде кичинекей мамлекетибизде, чакан мамлекетибиздеги маанайды оңдоп алыш бул албетте ар бирибиздин колубуздан келет, ар бирибиз таасир эте алабыз. Бирок тилекке каршы бул учур биздин үй бүлөдөгү баарлаша билбегендигибизден дагы, баарлашуунун көндүмдөрүн өздөштүрбөгөнүбүздөн да кабар берип атат. Анткени эмнеге үйдө отуруп калганда негатив сөздөр көбөйөт? Анткени биз баарлашуунун элементардуу көндүмдөрүн дагы билбейбиз. Мисалы токтоло турган болсок, эң эле биринчи баарлашууда баарлашуунун деңгээлдери бар. Баарлашуудагы ачыктыктын деңгээли деп айтсам тагыраак болот го, 5 деңгээли бар да. Биринчи деңгээл бул кадырес эле, кадимкидей эле саламдашуу. Кандайсың, жакшымын, жумушуң кандай болду? Жакшы. Бул жерде эч кандай ачыктык жок, жеке нерселер ортого салынбайт. Ар бир адам, башкача айтканда, өзүнүн дубалынын ар жагында коопсуз кала берет. Ал эми экинчи деңгээлде болсо, биз баарлашып жатканда жөн гана факт жана маалымат алмашып коебуз. Бул жерде деле эч кандай тобокелдик жок. Болгон маалыматты бөлүшөбүз, бирок айтылган нерсеге карата жеке комментарий бербейбиз. Өзүбүз кандай көз карашта, сезимде экенибизди айтпайбыз. Анан бул жерде деле эч кандай келишпестик келип чыкпайт да. Келишпестиктин баары биз үчүнчү деңгээлге өткөндө келип чыгат жана негатив сөздөр да ушул жерден айтылышы мүмкүн. Мисалы, бул жерде идеялар менен көз караштарыбызды бөлүшөбүз, бири-бирибиз менен чыныгы баарлашуу ушул деңгээлде башталат. Анан бул жерде тобокелчилик бар, анткени кайчы пикирлер болушу мүмкүн, же биздин идеябыз менен көз караштарыбыз четке кагылышы мүмкүн. Көптөгөн көйгөйлөр дал ушул деңгээлде башталат. Анткени эгер биз өз көз караштарыбыз менен идеяларыбызды бекем карманып алсак, башка адамдардын көз караштары менен идеяларын кабыл алуу өтө оор болот. Андан соң төртүнчү деңгээл бул сезимдер менен эмоцияларды бөлүшүү. Бул жакшы мамилелерде болуш керек болгон көрүнүш. Биздин сезимдерибиз шылдыңга алынбаган, четке кагылбаган жагдайлар болсо, бул эң сонун. Бирок көп учурда эмне үчүн негатив сөздөр айтылып калат? Анткени биз сезимдерибизди, эмоцияларыбызды бөлүшкөндө бул нерсе кабыл алынбай, четке кагылышы толук мүмкүн. Демек, ал эми акыркы деңгээли, 5-чи деңгээл бул толук эмоционалдык, жакын жана чын жүрөктөн баарлашуу. Бул жерде ой санааларыбызды, терең сезимдерибизди, коркунучубузду, ызабызды бөлүшө алабыз. Чыныгы биримдик жана чыныгы эмоционалдык биригүү биз кимдир бирөөнүн алдында ачык жана ага көз каранды учурда болот. Жубайлардын мамилеси, мисалы, ачыктык менен чынчылдыкка негизделиши керек. Буга жетүү албетте алда канча татаал. Анткени бул мезгилде көп учурда четке кагылуу коркунучу жаралат да. Көптөгөн төгөйлөр мамиленин ушул деңгээлине жете албай кыйналышат, бирок бул жерде чыныгы сүйүү бар деп айтат элем. Демек, негатив сөздөрдүн келип чыгышы биздин буга чейинки баарлашуубуздун балким терең эместигине, терең деңгээлине жетпегенибизден болуп чыгышы мүмкүн да. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз балким ушу үйдө отуруп калган учурду жакшы жакка колдонуп, баарлашуунун кайсы деңгээлинде экенибизди аныктап, эмне үчүн терең деңгээлине жете албай атабыз, бул жөнүндө ойлонуп,
буга мен кандай салым кошсом болот, эмнеге биз кайсы бир темаларды терең деңгээлде талкуулай албай дароо эле урушуп кетип жатабыз, буга эмне тоскоол болуп жатат, ушул жөнүндө ар бириңер ой жүгүртсөңөр болот. Анан көндүмдөрүнө токтоло турган болсом, негатив сөздөр болбош үчүн деги эле баарлашууда биз эң биринчиден өзүбүздүн жакшы кон коюуга билүү көндүмүбүздү өнүктүргөнүбүз абзел да. Мисалы бүгүнкү күндө мен айтат элем, кулактар жетишпейт. Бүгүнкү күндө уккан адамдар жетишпейт. Бүгүн сүйлөп калсам, оюмду айтып калсам деген эле адамдар да. Үй бүлөлүк мамиледе угуу, акырына чейин сөзүн бөлбөй угуу, акырына чейин ал адамдын пикирин сыйлоо менен угуу жетишпейт. Ошол себептен өзүбүздүн угуу жөндөмдүүлүгүбүздү арттырышыбыз керек. Экинчиден, сөздөрүбүзгө маани бергенибиз жакшы. Менин оозуман чыгып аткан сөздөрүм үй бүлөмдү бекемдеп атабы же талкалап атабы? Бул дагы өтө чоң роль ойнойт. Демек, оозубуздан чыккан сөздөрүбүз менен да иштешкенибиз жакшы. Сөз куржунубузду аудит кылып, ревизия кылып, башкача айтканда, үй бүлөдөгү мамилелерди алыстатып жаткан сөздөрдү сөз куржунан чыгарып, керектүү үй бүлөнү бекемдей турган, сүйүүнү өстүрө турган сөздөр менен сөз куржунубузду толуктаганыбыз жакшы. Андан соң үнүбүздүн тонуна дагы маани бергенибиз жакшы. Кээ бир адамдардын ушундай өзү сүйлөө стили болуп калат. Кекетип сүйлөө же жемелеп сүйлөө же какшыктап сүйлөө деген бул нерсе да үйдө негативдин жаралышына өтө чоң роль ойнойт. Демек, үнүбүздүн тону менен да иштешебиз ар бирибиз. Андан соң дене тили, дене тили бар, бул вербалдык эмес баарлашуунун түрүнө кирет. Сөздөр жок, денебиздин тили дагы аябагандай чоң роль ойнойт. Мисалы, жакшы сөз айтып, бирок денебиздин тили ошол жакшы сөзүбүздү бекемдеп турбаса, анда адам, биз угуп аткан адам, биздин эки жүздүүлүгүбүздөн кабар алат. Дене тили эч качан бул башка бирөөнү алдай албайт да. Ошол себептен дагы бир жолу толуктап кетсем, сөздөрүбүз үнүбүздүн тону жана денебиздин тилине көңүл бурганыбыз жакшы. Бул нерселерди эске алсак, үйдөгү негативди азайтабыз жана бул абалдан, бул оор учурдан бирге чакан мамлекетибизде жагымдуу маанайды жарата алабыз.